Кыргыз аял заты сымбаттуу, ажарлуу болгон, жарашыктуу кийинип, сыпайы жүргөн. Ар бир кадамынан аруулук деми туюлуп, ар бир сөзүнөн тереңдик касиети сезилип турган. Кыргыз аял затынын тээ байыртан калыптанган салттуу кийимдери көргөндө көрктүү, кийгенде дене мүчөсүнө жарашыктуу, ар бир мезгилге жараша көптүрдүү, ошону менен катар ыңгайлуу болгон. Күнүмдүк турмушта кийиле турганы бир бөлөк, сыйга кийиле турганы бир бөлөк жасалып, тапталып сандыкта сакталган. Негизинен баш кийимдер, сырт кийимдер, ич кийимдер жана бут кийимдер болуп бөлүнгөн. Сырт кийимдерге кемсел, белдемчи, желек, бешмант, күрмө, чапан, ичик, ич кийимдерге көйнөк, ич көйнөк, шым, ыштан, баш кийимдерге кеп такыя, топу, тебетей, эличек жуулук, бут кийимдерге өтүк, кийинчерээк маасы көлөч кирген. Кийимге кездеме тандоодо түрү, боруму, кие турган аялдын жашы, бой келбети эске алынган. Көйнөк үчүн ачык түстөгү, бир өңчөй, майда гүлдүү жибек же кебезден жасалган кездемелер колдонулган. Ал эми сырт кийимдер үчүн калың, бир түстөгү кыжым, баркыт, чий баркыт, тукаба кездемелер тандалган. Көйнөктүн этеги согончоктуу, жеңи колдун учун жаап тургандай болуп, кең этектүү бычылган. Колтук бөлүгүнө өзүнчө кесиндиден даярдалган кыштек салынган. Кыштек кереге көз түрүндө салынып, кийимди кийүүдө, үй тиричилигинде, ат мингенде кыймылга ыңгайлуу болгон. Көйнөктөрдүн бычымы, кездеменин түсү аялдардын жаш курагына жараша тандалган. Салттуу ыкмада бычылган көйнөктөр жакасы менен айырмаланып турган. Алсак узун жака, кайырма жака, бүйүрмө жака, ит жака түрүндөгү көйнөктөр эл арасында кеңири жайылган. Ал эми кездемесине карата атлес, жибек, шайы, тубар, чыт, парча, дарайы, пашайы көйнөк деп аталган. Аземдеп тигилгендиктен кадырлап, таптап кийип сандыкка сакташкан. Ошондуктан сүзүлбөй, жыртылбай улам кийинки муунга таберик катары кала берген. Кыз узатып жатканда келин болчу кыз кие турган көйнөк жибектен, парчадан кастарлап тигилген. Белдемчи аялдардын күнүмдүк жашоосунда да, сыйга да кеңири кие турган каадалуу кийим. Өзгөчө ат мингенде бөйрөк белди бек кармап, ыңгайлуу. Жасалышы, кездемеси, бычымы, салынган түргөчөтү, сайылган саймасы, карматылган жээги менен айырмаланып, аймактык өзгөчөлүккө да ээ болгон. Белдемчини келиндер бир бала төрөгөндөн тарта кие баштаган. Жаңы төрөгөн аялдын бели 40 күнгө чейин бош болот, белдемчи ага бел болот деген элдик билим айтылып келген. Сыйга кие турган белдемчиге илме дос саймасы менен түр салынып, жээгине кундуз карматылган. Белдемчинин шуру бастырылган түрү да кадырланган. Саймасы жыш белдемчи, кызыл белдемчи деп аталган. Белдемчи негизинен баркыт, бейкасам, чий баркыт, тукабадан жасалган. Желек аялдар күн жылуу мезгилде көйнөктүн сыртынан кие турган жеңил кийим.
Кездемеси да жука, ачык түстө тандалып, сайма сайылып, мончок бастырылып, кооздолгон. Кемсел кыргыздардын бардык аймактарында бирдей таралган. Жаз, күз мезгилдерине ылайык кийим. Сырткы бетине ар кандай түстөгү калың кездемелер керектелип, ичи жука чыт же сатин менен иштелип жасалган. Ичик жылдын кыш мезгилинде кийип жүрүүгө ылайык тукаба, кыжым, баркыт, жибек менен өңдөлүп жасалган. Ичтелген терисине жараша илбирс, карышкыр, түлкү, кундуз, суур, көрпө ичик деп бөлүнүп, аялдар түлкү, кундуз ичик кийишкен. Айрыкча кундуз ичикти салт боюнча турмушка чыккандан тартып кийген. Ошондуктан кыздын сандыгына кышкы кийим катарында кошулган. Кымбат териден кымкап өңдөлүп жасалган кундуз ичик көргөндө көз кубанткан көрктүү келип, аял затынын ажарын ан сайын арттырган. Кыргыз аялдары негизинен өкчөлүү өтүк, сайма өтүк кийишкен. Көчмөн шартта ат мингенге ыңгайлуу болгон. Айрыкча көн өтүктөр бааланган. Жаш келиндердин, бойго жеткен кыздардын өтүгү күмүш кадалып, асыл таш карматылып, сайма түшүрүлүп, ултарылган. Өтүк ултарган киши көнчү деп аталып, темене тартып төө алган өнөр ээси болгон. Кыргыз аял заты басканына жараша кермарал, таманы жерге тийбеген деп сыпатталса, күлкүсүнө карай күмүш күлкү, жылаажын үн, булактай шыңгыр деп баа берилген. Аял затынын ажарына карай айчырай, ак маңдай делип таанылган. Күмүш күлкүсү бар, жылаажын үндүү, айчырай, ак маңдай аял заты баалуу кийинип, кер маралдай кериле басып, барктуу жүргөн. Ошол нарк, ошол сулуулук, ошол көрктүүлүк дагы да болсо уланып келет. Аруулугу боюна кубат, асылдыгы оюна кубат.